بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Alhamdulillah, Allah'a şükür aytalım. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga salam salavatlar bolsun. Siz menen bizdin bugünkü cuma bayanımыздın teması Ahammiyatul amri bil ma'ruf ve nahyanil munkar. Жақшылыққа чакыруунун жана жамандыктан кайтаруунун зарылчылыгы туурасында болмокчу. Al-amru bil ma'ruf, жақшылыкка буйруу, жақшылыкка чакыруу. Жана жамандыктан кайтаруу бул канчалык биздин жашообузга керек. Жана исламдагы бунун орду кандай? Жекече адам жашоосунда, коомчулукта кандай маанилүүлүгү бар, ошол туурасында. Урматтуу туугандар, эгерде сиз менен биз тарыхтан бир аз арткы заманаларды карасак, 1364-жыл мурдагы жылдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбар болуп дүйнөгө жөнөтүлө элек кезди, мезгилди карай турган болсок, анда дүйнө жүзүндөгү адамдардын бардыгы кафырлыкка, адашууга, зулумдук, зомбулуктун, айбандыктын туу чокусуна жетип калган заман айла. Ошол учурда Батха деген тооташ жерлерден, Мекке тараптан бир имандын, хидаяттын чырагы чыкты. Ошол имандын нуру Меккеден баштап Мединадан баштап тегерегиндеги шаарлар, айылдар, уруулар болуп отуруп, дүйнө жүзүндөгү адамдардын жүрөгүнө жетип, адамдарды bir тарыхта табылбай турган деңгээлдеги bir ийгиликке жеткирди да. Тарыхты карайлы, Мухаммад алейхиссаламдын заманындай бузукулук жок болчу. Туурабы, ар бир эле ата өзүнүн баласыны тирүүлөй көмүп салат. Мындай деңгээлде коомчулук бузулган эмес. Мухаммад алейхиссаламдын заманасы эң бузуку заман эле. Кээ-бир залым падышалар өлтүргөн адамдарды зомбулук менен, фараон 70 миңдин тегерегинде жаш балдарды өлтүрүп салган, өзүнүн байлык, мансап, бийлигинен коркуп, кээ-бир адамдар. Бирок ар бир эле ата кыз төрөсө, кызыны тирүүлөй көмүп салсын. Аялдарды жөн эле ичини жарып, ичинде эмне бар экенин ортодо талашып кеткен үчүн ичини жарып көрө берсин. Таң атканга чейин жыпчылаңач болуп мечиттин ичине кирип алып айланышсын. Аракты жөн эле суу катары, тамак катары ичип, бардыгы эле 100% жашоосу 24 саат бою мас болуп жүрсүн. Мындай деңгээлде бузукулук тарыхта болгон эмес да. Мамлекет деген жок, башкаруу деген жок. Ар ким өзү билгенде жашап калган. Ошондой заманада Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам иман жана имандын мээнетин баштап, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу, бүгүнкү күндөгү биздин тилде айтылып калган даватты кылып, жакшылыкка чакырып, ушундай деңгээлге алып чыкты. Эми кыяматка чейин келе турган тарых мындай адамдарды эми далил кылып бизге көрсөтө албайт. Ошондой деңгээлдеги, ошо заманада бузукулукта жашаган адамдар эле, Умар радиаллаху анху, Абу Бакр радиаллаху анху, Вахши, ошол эле адамдар, бирок исламга келгенден кийин жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу мээнетинин натыйжасында ушундай деңгээлге жетти. Эми тарых алындай адамдарды сиз менен бизге тарбият кылып даярдап эми чыгара албайт. Миражга чейин чыкты. Туурабы? Азыр мисалы айга чейин жетилип атат. Мираж 7 катар асманды тешип, аршка чейин жетти. Ошондой деңгээлге чейин жеткиликтүүлөр, ийгиликтер болду. Перс империясы, Рим империясы эң чоң державалар эле. Алар дагы баш ийди. Кылымдан бери келе жаткан адамдардын туура эмес каада салттары, туура эмес сыйынуулары, туура эмес ишенимдер, булардын бардыгы жокко чыкты. Мындайча айтканда, сиз менен биздин өзүбүздүн жеке жашоодогу динсиздигибиз бул эчтеке эмес да. Дүйнө жүзүндөгү динсиздикти жоюп, дин алып келүүгө себеп болду Мухаммад алейхиссаламдын жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруунун ыкмасы. Пайгамбарыбыз алып келген дават, диндин мээнети бүткүл аламды оңдоду. Жада калса сахабалар, эркектери жана аялдары ушул деңгээлге чейин жетти, алардын жашоо тартибине ылайыктуу Кур'ан түшө баштады. Allah'ın sözü, Kur'an
кыяматка чейин окула турган, кыяматка чейин адамдарга үлгү болуп исламдын далили катары кала турган Кур'ан ошолордун жашоо тартибине ылайыктуу түшө баштады. Мисалы Фатима радиаллаху анха, пайгамбарыбыздын кызы. Атасы Саййидул Башар, адамдардын эң мырзасы. Апасы Саййидату Нисаил Жанна, бейиш элдеринин бейиштеги жашаган аялдардын мырзасы, канышасы Хадижа радиаллаху анха. Аббас радиаллаху анха, Хамза радиаллаху анху авасы болсо аталаш бир тууганы Саййиду Шухада, шейиттердин мырзасы. Хасан Хусейн деген баласы Саййиду Шабаби Ахлил Жанна, бейиштеги жаш балдардын мырзасы болуп эсептелет. Мындайча айтканда эң мансаптуу, эң бийик даражадагы аял Фатима радиаллаху анха. Ошол Фатима радиаллаху анха ошондой даражасы болсо дагы бирок өзү иш кылат эле. Өзү тиричилик кылат эле. Бир күнү чыгып, риваятта келет, кеч-кече мээнет кылып, бир токоч нан таап үйгө келет. Үйгө келсе, эртең менен оозу бекик болчу. Шам убакыт жакындап калган. Жакындап калганда шамга азан айтылды. Азан айтылышы менен эшик такылдады. Аны Али радиаллаху анху айтты, эшикти карап койгон. Эшикти ачып караса, бир мискин, бир кембагал, колу жука адам келип, муктаждыгы бар, келип тамак сурап калды. Анан кийин Али радиаллаху анху айтты, "Атихил мискин", аны сен кембагалга берип койгон деди. Болгон ошонусу. Эртең менен саарлыкта, тарыхчылар айтат, саарлыкта ошо токот жок эле. Мындайча айтканда саарлыкты суу менен кылган болчу деди. Оозуну бекиткенде суу менен бекиткен. Анан ошону берип койду. Берип коюп, үйдө Али радиаллаху анху экөө отуруп туруп суу менен ооз ачышты. Эртеси күнү дагы орозо кармап, дагы тиричилик болуп, анын натыйжасында бир токоч келип, азан шам учуру эми эле ооз ачайын десе дагы эшик такылдады. Анан ачса, ал жерде жетим келип калган. Жетимдин акысы мискинге караганда үстөмүрөөк турат. Жетим укуктуураак. Ал дагы муктаж жетим. Анан ага берди. Али радиаллаху анху айтты, берип койгон, ага да берип койду. Анан 3-чү күнү кайталанды. 3-чү күнү бир асир, колго түшүп калган кул. Колунда эчтеке жок, жегенге эчтекеси жок. Ачка келип эшик такылдатып калганда, тапкан токочуну ага да берип берди да. Анан эртеси күнү ошол учурда Жабраил алейхиссалам Аллах тараптан аятты алып түштү. Ва ют'имуна ат-та'ама ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ва ют'имуна at-ta'am. Алар тамактарды жедиришет. Ala hubbihi, өздөрү ошону жакшы көрүп, өздөрү муктаж болуп турса дагы, бирок башкаларга жедиришет. Мискинди, жетимди, туткунга алар тамак беришет. Жана айтышат, иннама нут'имукум ливажхилла. Биз буну жедиргенибиз бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Ла нуриду минкум жазаа. Биз силерден эч кандай сыйлык күтпөйбүз. Вала шукура, рахматыңарды да күтпөйбүз. Биз болгону кылганыбыз Аллах үчүн кылып атабыз деп айтат. Ва инна нахафу мир роббина яуман абусан камтарира. Биз кыямат күндөн коркобуз. Өтө сүрдүү, кардуу болгон күн кыяматтан коркобуз. Фавақахумуллаху шарра заликал яуми ва лақахум надрата ва сурура. Аллах таалаларды мына ошол коркунучтан аларды сактап, жана Аллах таала бул мискиндин, жетимдин, муктаж адамдын келгенде алардын жүзүнө кандай жылмайып карагандай, Аллах таала да кыяматта аларга ошондой өзүнүн сүйүнүчү менен, ыраазычылык көз карашы менен аларга назарын салат да. Яны урматтуу тууган сахаба радиаллаху анхумдар, ошондой мыкачы болгон адамдар ушундай деңгээлге жетти, алар туурасында аяттар түшө баштады да. Умму Ширейк Амира радиаллаху анха. Умму Ширейк радиаллаху анха исламды биринчи кабыл кылган аялдардан эле. Анан исламды кабыл кылгандан кийин ал даават кыла баштады. Бул үммөттүн, сиз менен биздин мусулман ислам тарыхындагы эң биринчи башчы, эң улуу адамдар, алардын бардыгы ушул жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган. Абу Бакр радиаллаху анху биринчи күндөн эле баштаган. Хадижа радиаллаху анха аялдардан биринчи күнү эле баштаган. Али радиаллаху анху, Зайд радиаллаху анху жаш балдардан биринчи күндөн эле баштаган. Эркеги да, аялы дагы
жаш балдары дагы биринчи күндөн баштап эле жоопкерчилик сезген. Мен жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу бул менин мойнумдагы милдетим деп ошо милдеттин үстүнөн чыккандан аракетин кыла баштаган. Жөн эле кылып койсоң сооп болот экен деген ниетте эмес, ал учурда урматтуу тууган, аны кылсаң жаныңа коркунучу бар эле. Өлтүрүп коюунун коркунучу бар эле. Абу Бакр радиаллаху анху чыгып Кабанын алдына барып, Алланын сөзүн окуп коем деп ушунчалык таяк жеген эле. Андан кийин таяк жегенден кийин үйүнө алып келгенден кийин чачыны кармаса, чачы чыгып кете турган болуп калган дейт. Ошончолук чала өлүк кылып туруп ошондой уруп топостогон болчу. Яни биринчи күндөн баштап бул үммөттүн, мусулмандардын, сахабалардын эң улуулары, бул үммөттүн ичиндеги эң улуу адамдар биринчи күндөн баштап алар жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтара баштаган. Умму Ширек радиаллаху анха аял киши. Ал дагы биринчи күндөн баштап эле дават кыла баштады. Адамдарды чындык акыйкатка чакыра баштады, аялдарды Курайш аялдарды исламга келтире баштады. Анан Курайши кафирлар, Аллага ишенбегендер өз арасында кеңешип, бул аял киши коркунучтуу болуп атат. Биздин аялдарыбызды бизге каршы кылып коюп атат. Динди буруп, ислам жаңы келген динге киргизип салып атат. Ундан кутулбасак болбойт. Келин болуп келген болчу өзү Меккеге. Болбойт деп аны алышты. Алып кол бутуну байлап, чөлгө алып барып байлап койду. Бир тараптан үстүдөн күндүн ысыктыгы, астынан болсо кумдун ысыктыгы, ортодо куйкаланып, ошондо Умму Ширек радиаллаху анха жаткан эле. Бир күн өттү, 2 күн өттү, 3 күн өттү. 3 күндөн кийин асман ачылган сыяктуу болду дейт. Асман ачылган сыяктуу болуп, анан бир жипте бир чака суу түштү. Ошол сууну алганда ушундай ичти. Суу өзү келип, суу ичилди. Алып туруп ичти. Ичкенден кийин айтат, көйнөктөрүнө да аябай тамшанып ичкендик себептен сырткы көйнөгүнө да төгүлүп кетти. Анан тигилер кармап алган кафирлар, алар уктап калган эле. Ойгонушуп, өздөрү көлөкөдө уктап аткан чарчашып. Ойгонушуп караса, толук суусундугу канып калган. Себеби бейиштен келген суу эле. Умму Ширек радиаллаху анха айтат, андан кийин мен өзүмдү канча сынадым, өмүрүмдө бир да жолу суусаган жокмун дейт. Чөлдө басып көрдүм, башка кылып көрдүм, бирок эч качан суусундук мага келбеди дейт. Караса, башкача суусундугу канып калган да. Анан көйнөктөрү суу болуп калган. Келип айтты, каяка, ким сага суу берди деди. Бири-бирине шектене баштады. Десе айтты, эч ким мага суу берген жок. Ким берди? Силерди жоктон жараткан зат Аллах Таала мага суу берди. Кол буту байланган, денесинин баардыгы суу болуп калган. Ошондо карап турган айтты, ушундай шартта сага жардам берип аткан зат Алла, ага сыйны ахакка юбад, ага ибадат кылууга укуктуураак деп туруп ошол жерден Бану Амир бир уруунун баардыгынын исламга келүүсүнө себеп болду, бир аялдын курбанчылыгы. Яни урматтуу тууган, ушул аял туурасында вамраата муъминатан ин вахабат нафсаха деп Куранда аяттагы түшкөн. Яни Аллах Таала ушул Умму Ширек радиаллаху анханын иманына баа берген. Мына ушул имандуу аял эгерде өзүнүн нафсыны тапшыра турган болсо деп Куранда имраатан муъминатан момун аял деп Аллах Таала айтканда. Сахаба радиаллаху анху ушундай деңгээлге жетти. Алардын эркек жана аялынын жашоо тартибине ылайыктуу Кур'ан аяттары түшө баштаган. Бул урматтуу тууган бир жашоодогу болуп өткөн тарых. Туурабы? Баарыбыз тарыхты жакшы билебиз. Вулкан атып чыкса, аны кандай артка киргизип салган, арстандарды кандай жолдон жөн эле алып койгон, бүткүл аалам баш ийген да. Бүткүл аалам баш ийген. Бир эле адамзаты эмес, мамлекеттер эмес, бүткүл ааламдагы жаратылыш, жаныбарлар ошонун баардыгы баш ийген болчу мусулмандаргачы. Бул тарыхтардан бир аз башыбызды алып туруп, бүгүнкү күндө болуп аткан, жашообуздагы болуп аткан күнгө кайрыла турган болсок, анда бул тарыхтар, мурдагы уламалар, мурдагы сахаба радиаллаху анхумдар, табииндер, исламдагы улуу адамдардын жашап кеткен жашоосуна бир гана так гана түшүрө турган күндөргө дуушар болобуз да. Жашоодо жок андай нерсе. Акыл таң калат да. Мурда бүткүл ааламды бактылуулукка суугарган эл бүгүнкү күндө өзү бактысыз болуп калды. Бүткүл ааламга адеп, ахлак, кулк мүнөздү үйрөткөн адамдар бүгүнкү күндө өзү маданиятсыз болуп калды. Өнүгүүнүн туу чокусунда бараткан адамдар бүгүнкү күндө эчтеке жок. Же бир достук деген жок, же биримдик деген жок, же күч кубат жок, же бийлик жок, же байлык жок, эчтеке жок. Жашоодо жада калса,
исламдын негизи имандан кийинки эле деңгээлге тура турган намаз дагы жашоодо жок. Болсо дагы бир сүрөтү бар. Бирок анын илими, анын ички дүйнөсү, ихсаны, ихласы, ал нерсенин бардыгынан алыс эле калып кеткенбиз да. Эмне үчүн деген суроо пайда болот, урматтуу туугандар. Эмне үчүн ушундай болуп калды? Бир адамды мисалы дарылаш үчүн анын биринчи оорусун аныкташ керек. Оору атат, аны дарылайын деп жатасыз. Аны биринчи оорусун аныкташ керек. Эмне себептен бул оору пайда болгон? Мурда ден соолугу эмне үчүн кармалып жүрөт эле? Ден соолуктан кийин оору келди. Бирок оорунун себеби эмне? Эмне себептен ооруп калды? Ошону биринчи тактасак, андан кийин дарылай турган болсок анан айыгып кетет да. Эгерде ооруну так билбей туруп себебин дарылай берсек, анда оорусун дагы күчөйтөбүз. Ооруга оорусуну дагы кошобуз. Ошо сыяктуу урматтуу туугандар, ислам аалымдары алдын ала билип туруп өтө баш ооруткан. Баш ооруткан канткенде мусулмандар кайра өзүбүздүн чыныгы сый урматыбызга жетебиз. Мисалы Кур'андагы аяттарды караңыз. Аллах Таала эмне дейт? Ва'адаллаху аллазина аману минкум ва амилус салихат ла ястахлифаннахум фил ард. Аллах Таала силердин ичиңерден иман келтиргендерге жана жакшы амал кылгандарга ла ястахлифаннахум, албетте сөзсүз анык жер жүзүндө аларга башкаруучулукту беребиз деп убада кылды дейт. Демек жердеги башкаруучулук имандууларга Аллах Таала убада берген. Валау каталакумул ладина кафару лаваллаул адбар сумма ла яжидуна валия вала насира. Эгерде кафир инсандар мусулмандарга каршы кадам көтөрүп туруп согуша турган болсо, лайваллунал адбар, алар аркаларына кайра качышат, мындайча айтканда мажбур болуп туруп утулат. Эгерде имандууларга каршы күрөш көтөрө турган болсо, сумма ла яжидуна валия вала насира, андан кийин өзүнө дос дагы жардамчы дагы таппай калышат дейт. Мындайча айтканда момун имандуу адамдар дайыма утукта болууга Кур'анда чын болгон, биздин жашообуздун негизи айтылган Алланын сөзү болгон Кур'анда айтып атат, имандуулар булар жерде башкаруучу болуш керек жана имандуулар булар дайыма утукта болуш керек деп жатат. Кийинки аятта ва кана хаккан алайна насрул муъминин. Алла айтат, биздин жоопкерчилигибизде милдет момундарга жардам берүү. Биздин жоопкерчилигибизде милдет момундардын жашоосунун ийгилиги, жашоодо сыйлуу, даражалуу болуу, аларга жардам берүү биздин милдетибиз дейт Алла Таала. Вала тахину вала тахзану ва антумул а'лауна ин кунтум муъминин. Вала тахину, силер коркпогула, алдан тайбагыла. Вала тахзану, жана силер өкүнбөгүлө. Ва антумул а'лауна, силер дайыма үстөн болосуңар. Дайыма силер бийик болосуңар. Ин кунтум муъминин, эгерде момун боло турган болсоңар. Эгерде имандуулук деген сыпат силерде табылып тура турган болсо, анда силер дайыма ийгиликте болосуңар. Демек урматтуу тууган, Кур'андан бул үммөттүн оорусун эгер аныктай турган болсок, анда Кур'ан айтып жатат, момундардын, сахабалардын негизги алардын ийгиликке жеткендигинин себеби жүрөктөгү имандуулуктун толуктугу болчу. Алардын имандуулук сыпаты толук деңгээлге жеткен эле. Улайкалладин имтаханаллаху кулубахум литтаква. Кур'анда Алла айтат, сахабаларды Аллах Таала жүрөгүнү таквачылыкка, Аллахтан коркууга сынак алган дейт. Мына ошол деңгел имандуулук аларда толук болгондуктан, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруунун негизинде алардын иманынын талабы толук келгендиктен, аларга Алла субханаху ва таала толук аларга ийгилик берген эле. Качан бул иш кылынбай калды, бул мээнет болбой калды, адамдар бири-бирини жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарбай калды, буну кафырлар үчүн деп түшүнүп калды. Мусулмандар буга муктаж эмеспиз, мен намаз окуйм, жумага барам, мага айтасыңбы, бар тетиги оруска айт, бар тетиги кафырга айт, арак ичип жүргөнгө айт, мен жакшы элемин деп түшүнүп калды. Имандын мээнетин имандуулар үчүн эмес, кафырлар үчүн деп түшүнүп калгандан кийин имандуулардын төмөндөө даражасы башталды. Жашоодон бардык нерсе кетти. Алла менен болгон мамиле бузулгандан кийин махлуктардан таасирленүү башталат. Алладан коркпосо көзгө көрүнгөн нерседен корко баштайт. Аллах Таала аны махлукка тапшырып койду. Эмнеге таянсаң, акчаңа таянасыңбы?
илимиңе таянасыңбы, көптүгүнгө таянасыңбы? Мына эми ошол аркылуу эми жашооңду бүтүрүп ал, маселеңди бүтүрүп алды. Ошондуктан урматтуу туугандарым, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын заманасындагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруудагы эң негиз болгон бул инсандардын жүрөктөгү Алла, акырет, пайгамбарга болгон байланышын өстүрүү, өнүктүрүү болчу. Ошол негизде алар дүйнө жана акыреттин ийгилигине жетишкен. Мындай болбой турган болсо, Куранда Аллах Таала айтат: "Вал аср", касам ичемин заманага. "Иннал инсана лафи хуср", чындыгында бардык инсандар зыяндын ичинде. Алла Куранда айтып атат. Инсандардын бардыгы зыяндын ичинде. Хуср деп коет. Хуср, хусран бир аз айырмасы бар. Факыр, фака, сабыр, истибар дегендей. Хуср дегени, хусран дегени, мисалы бир адам 1000 сом содага салса, бир айдан кийин эсептесе, пайда табыш эмес, 1000 сому 800 сом болуп калган да, артка кирип кеткен. Буну хусран дейт, зыянга учуроо, банкрот. Зыянга учурап калды, хусран. А хуср деп эмне айтат? Ушуну билип туруп зыянга учурап атканын, дагы эле содасыны жүргүзө берсе, буну хуср деп коет. Ошону Алла Куранда айтып атат: "Иннал инсан", адам заттуунун, бай болсун, кембагал болсун, эркекпи, аялбы, акпы, карабы, илимдүүбү, илимсизби, иннал инсан, инсан аттуунун бардыгы лафи хуср, ушул зыяндын ичинде жүрөт. Мен ага берген капитал кылып берген убактысы, жаныны, жөндөмүнү, байлыгыны сарттоодо зыяндын ичине эле кирип баратат. Билип туруп зыяндын ичинде жүрөт. Ким чыгат мындан? Иллаллазина аману, иман келтиргендер. Ва амилус салихат, жакшы амал кылгандар. Ва тавасау бил хак, бири-бирини чындыкка үгүттөгөндөр. Ва тавасау бис сабр, бири-бирини сабырдуулукка, токтоого, Алланын буйругуну бузуудан токтоого бири-бирине осуят, насаат кылгандар. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, иман келтирип, жакшы амал кылгандар гана ушул зыяндын ичинен чыга алат. Болбосо инсандын бардыгы зыяндын ичинде. Зыянга эмне үчүн түшүп калды? Иманы толбой калды. Качан сый урматка келет, Алланын убадасы кимге? Имандууларга. Эгер иман жүрөктө өнүктүрүүнүн мээнети, пикири, аракети боло турган болсо, урматтуу тууганым, мына ошондо имандуулардын жашоосунда бардык Алла берген убадалар биздин жашообузга көрүнөт. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саяти алан наси заманун ла ябка минал ислам илля исму, ва ла минал Кур'ани илля расму." Адамдардын башына ушундай бир замана келет, исламдан бир гана аты гана калат. Кур'андан бир гана сүрөтү гана калат. Окулушу, жатталышы, кооз кыраттары. Исламдын бир гана аты: мусулманмын. Ислам деген бул болот. Ислам буга үгүттөйт. Ислам бул адепти үйрөтөт. Мындай маданиятты үйрөтөт. Бирок жашоодо эчтекеси жок болуп калат. Жаны жок, денеге окшоп кала турган замана келет адамдардын жашоосуна деп атат. Урматтуу тууган, эгерде чындап эле ошондой замана сиз менен биздин жашообузга келип калган болсо, ислам бул өлүп калган болсо эгер биздин жашообузда, ислам менен дүйнө жана акыреттин бактылуулугу, ийгилиги байланган, мындан башка жол менен ийгиликке, бактылуулукка инсан жете албайт, анда ойлонуш керек. Эмне себептен биз ушундай болуп баратабыз? Эмне үчүн бул алсыздык биздин жашообузга кирип келди? Кантип ушундан чыкса болот? Куранда Алла субхана ва таала айткан: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислама дина." Бүгүн мен силерге ислам динди толук кылып бердим деген. Динди Аллах Таала толук кылган. Пайгамбар алейхиссалам ажылык учурунда ушул аят түшкөн болчу. Дин толук болду деген. Демек сиз менен бизге толук ушундай бир инсанды бактысыздыктан, ийгиликсиздиктен чыгара турган ыкма сиз менен бизге да Кур'ан, хадисте берилген. Ошону эгерде бекем жашообузга кармана турган болсок, болду, бул дүйнөнүн бактылуулугунан Кудайым буйрса кутулабыз. Ал туурасында эмне дейт? Кантип биз жакшы боло алабыз? Эмне биздин мойнубуздагы негизги милдет эмне? Түшүнүп атасыздарбы? Яны ислам динини бир аз түшүнүш керек да. Уламалар көп айтат. Биринчиден биз отурбайбыз дейт. Отурбаган үчүн укпайбыз. Укпагандан кийин түшүнбөйбүз. Түшүнбөгөндөн амал кылбайбыз. Качан олтурасыз, угасыз, ойлоносуз, түшүнөсүз, андан кийин амал кыласыз.
А болбосо элден угуп алып эле өзүнчө сүйлөп жүрө беребиз, а бул мындай экен, тиги мындай экен деп коюп. Куранда Алла Таала айтып атат: "Кунтум хайра умматин ухриджат лин-нас, та'муруна бил ма'руф ва танхауна анил мункар ва ту'минуна биллах." Кунтум хайра умма, антум деген жок. Буну Умар радиаллаху анхунун тафсири бар. Умар пайгамбардын алдында жүргөн эң чоң тафсирчи тура. Абу Ханифа рахматуллахидан да өткөн улуу адам. Ибн Таймия рахимахуллахдан өткөн да улуу адам. Тура Умар радиаллаху анху сахаби. Ошонун түшүгү кандай? Лауша Аллах лaqala антум лакунна. Эгерде Аллах Таала каалаганда, кунтум силер болдуңар эң жакшы үммөт. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, Аллага иман келтире берсеңер. Силер болдуңар деп айтып атат да. Эгер Алла каалаганда силер болдуңар дебестен силер эң жакшы үммөтсүңөр деп айтмак дейт. Бирок Аллах Таала силер эң жакшы үммөтсүңөр деген жок. Силер эң жакшы үммөт болдуңар, жакшылыкка чакыра бересиңер, жамандыктан кайтара бересиңер. Мындайча айтканда бул аятты тафсирлеп атат, Алла шарт коюп жатат. Эгер жакшылыкка чакыра берсеңер, жамандыктан кайтара берсеңер, имандуу болуп тура берсеңер, анда эң жакшы үммөт боло аласыңар деп. Yani Allah'ın şartı degen söz. Biz Muhammed Aleyhisselam'dan ümmetiyiz, alhamdulillah. Bütkül ümmetten abzel biz. Ümmeti bolğan üçün emes. Sebebi oşol çoğun жоопкерчилик bizge berilgen, oşol жоопкерчиликти kılgandığımız sebepten. Mındayça aytkanda Umar radıyallahu anhu sahabalar aytып atat. Egerde dindi mehnetini kılbasak, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууну жашоонун бир максаты катары, намазга көңүл бурган сыяктуу көңүл буруп туруп кылбасак, анда биз жакшы үммөт боло албайбыз деп атат. Сахабалар жакшы үммөт боло албагандан кийин сиз менен биз каяктан жакшы үммөт боло алабыз? Жакшы элге кантип сиз менен биз кошула алабыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Kullu ummati yadkhulunal janna." Менин үммөтүмдүн бардыгы бешке кирет. Менин үммөтүмдүн баары бешке кирет. Эң чоң пайгамбарыбыздын кушкабары айтылган. Бешке бардыгы кирет. Кыяматта болгондо турганда 120 сап болот. 120 саптын 80 сабы Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнөн болот, бейишке кире тургандар. Бейишке кире турган адамдардын ичинен 3төн 2 бөлүгү Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү да. Эң чоң сый сиз менен бизге көрсөтүлгөн. Эмне үчүн? Мурдакылардай намаз окуган эмеспи мурдакылар? Намаз окуган. Мурдакылар орозо кармаган эмеспи? Муса алейхиссалам, Иса алейхиссаламдын коому алар не динде жашаган эмеспи? Жашаган. Эмне үчүн биздин артыкчылыгыбыз бар? Бул үммөттүн артыкчылыгы, бул